Мына урматтуу достор, головнойдо атыш болуп атат. Мына бизден жарат алгандар бар. 2 жаран келди. Жарат алган бул скорый помощьта дагы 1 жараныбыз бар. Кырдаал дагы оорлошуп баратат. Минометтор жана октор атылууда. Кыргыз-тажик чек арасында эмне болуп жатат? Азыркы сааттарга карата Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнүн Көкташ айылындагы Ак суу дарыясында жайгашкан Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын карамагындагы башкы суу алуу түйүндө головнойдо ок атуу жана таш ыргытуу кайрадан башталды деп билдирет Турмуш басылмасынын кабарчысы. Октон Кыргызстандын 4 жараны жаракат алды. Аймактык кабарчы кийинчерээк билдиргендей, азыркы учурда Көкташ айылында жана головной суу бөлүштүрүүчү жайында дагы деле ок атышуулар болуп жатат. Дагы жаракат алгандар бар экени айтылууда. Тажик тараптан минометтор атылууда. Олар эменен атуудан кадимкиден. Автомат атышкы болот. Сиз бардыңызбы шака? Жок, ана. УКМКнын чек ара кызматынын төрагасы Баткенге учуп кетти. УКМКнын чек ара кызматынын төрагасы жана УКМКнын 1-орун басары Уларбек Шаршеев Баткен облусуна учуп кетти. Ал Кыргыз-тажик чек арасындагы күч түзүмдөрүнүн иш аракеттерин координациялоо үчүн жеринде учуп кеткендиги айтылат. Маалыматта айтылгандай, чек арачылар жергиликтүү бийлик органдары жана тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү менен биргеликте кырдаалды жөнгө салуу үчүн зарыл иш чараларды көрүп жатат. Военныйлар башталды. Военныйлар атышабы? Мына достор, азыр мына күч түзүмдөрү дагы атышуу башталды.